Ысык көл жергесин өнүктүрүүнү жергиликтүү тургундар менен бийлик өкүлдөрү талкуулашты. Облыста уюштурулган жыйында экологияны сактоо, туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүү жана мыйзамдагы укуктук ченемдерди өзгөртүү жагы каралды. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Иш-чараны Ысык көл облусунун аксакалдары түзгөн көл биримдиги жарандык коому уюштурган. Жыйында туризмди өнүктүрүүнүн жолдоруна маани берилип, кеңири талкуу жүрдү. 2016-жылы көчмөндөр оюнун экинчи ирет өткөрүү үчүн имараттарды куруу, курорттук тармакты жакшыртуу жана жерди максаттуу пайдалануунун ош кыйыштары каралды. Маселелер бар экенин аныктадык. Ошого бир өзүбүздүн ар ким өзүнүн багытын тактап беришти. Анан ошонун кемчиликтерин бүтпөй жаткан маселелерди биз ушу жогорку кеңештин жаңы шайланган депутаттарынын алдында койгонго резолюция кабыл алдык. Экологияны коргоо маселеси да эске алынды. Көл жээгиндеги курулуш иштерине тыюу салуу, курорттук комплекстерди жана жеке менчик жерди бөлүп, аны туура пайдалануу өңдүү башка маселелерге көңүл бурулду. Адистердин пикиринде, Борбор Азиядагы туризмдин мекенине айланган Ысык көл аймагын жакшыртууга бардык багыт боюнча колдоо керек. Биз бүткүл дүйнөлүк экономика өнүгүп бараткан багыт боюнча областтык экономиканы стратегиялык багытын кластердик стратегия негизинде кайра чыгуу боюнча демилге көтөргөнбүз. Бул демилге өкмөт деңгээлинде колдонуп, өкмөттүн атайын тескемеси чыккан. Ысык көл облусунда туризмди жолго салууга карата кабыл алынган мыйзамга жаңылоо керектиги айтылды. Мыйзам өзгөртүүлөр киргизиш керек экенин билдим так. Анткени жанагы 2004-жылкы мыйзам боюнча Ысык көлдүн жанагы экология экономикалык өнүктүрүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, анан ошого шайкеш келбеген башка мыйзамдар бар да. Ошолорду дагы баягы оңдоп түзөгөнгө баягы убакыт келгенин билдик да ошо. Жыйындын соңунда концепция кабыл алынып, тиешелүү тармактарга жана парламентке сунушталды. Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.